Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кемус каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан ушул кечте сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Барыңыздарга салам айталы. Мына ушул кечтин калган бөлүгүн кефир программасы менен өткөрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүнкү студиябыздын коноктору, жылдыздуу конокторубуз бар. Демек алдыңкы 1 саатта маектешебиз. Сөз түрдө музыкалык чыгармалар сиздерге арнайбыз. Демек биздин каналдан эч кайда алыстабай турсаңыздар болот. Сиздер да ортоктош болуп бизге байланышка чыксаңыздар болот. 975005 түз байлашын телефон иштеп жаткан учур. Андан сырткары ушул эле номерден 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми бүгүнкү келген коногубузду тааныштырып өтөлү. Ырчы, актриса жана ошондой эле биздин сүйүктүү уз айым Сайра Момунбаева. Кош келдиңиз. Рахмат. Эл журт менен амандашыңыз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу замандаштар, сиздерге баардыгыңыздарга ийгилик, бакыт каалайм. Мына ушундай сонун учурашуудан кийин биз баштайбыз. Сиздерде кандайдыр бир суроолор бар боло турган болсо, анда сөз түрдө байланышка келип койсоңуздар болот. Барыңыздарды күтүп калалы. Ага чейин мен өзүмдүн суроолорума бири берели. Дайыма талыкпай иштеп жүргөн айымсыз. Деги эле жаңылыктарыңыз көп болуш керек Кемус каналынын көрүүчүлөрүнө. Сизде кандай жаңылыктар болот? Мен кандай десем, орчунду деле аябай жаңылык деле жок, анан бирок деген чыгармачылыкта жакында сентябрь айында бир 10 мүнөттүк бир кыска метраждуу фильмге тартылдым. Парадокс деген биздин ушул Бегана Сартов деген бир агалар көрсөткөттөр. Ал кишинин мен ушу бала кезде ошонун чыгармаларын окугам да. Бул киши жана фантастикалар жазат. Андан кийин ошонун бир кичинекей чыгармасынан Парадокс деген ошону алып, андан кийин Жанна Абдыкадырова деген кыз кино тартты. Анан буюрса ошо жакында премьерасы болот. О, жакшы. Демек, дагы бир кинодон сизди көрүп кала турбайлыбы, э? Ал эми бул учурга чейин аткарган кинолоруңузду да көрүп жүрөбүз, мыкты деңгээлде аткарып жүрөбүз. Деги эле сиздин билимиңиз эмне? Ырчылык менен да жүрөсүз, актрисалык менен да жүрөсүз, көрүүчүлөрүңүзгө кызык болуш керек. Мен эми билимим Мураталы Күрүнкеев атындагы музыкалуу училищеде мен вокал бөлүмүн аяктагам. Анан кийин театрда иштеп жүрдүм дагы, анан кайра Ташкентте Островский институтунда баштагам актерлук кесипни. Андан кийин бирок деген баягы орто жолдо баягы элдин бир чатагы болуп кетпеди. Ошондон кийин биз ошол эле бөлүмүбүз менен бул биздин Бюсара Бишналиева атындагы институтка которулуп келгенбиз дагы, ошол актерлук отделениени ошол жактан бүтүп калдым. Жакшы. Ал эми сизге көп учурда кандай бир образдарды жараткан көбүрөөк жагат сизге? Эми кандай десем, мен театрда деле көпчүлүк учурда баягы мындай драма, анан кийин лирикалык ролдор тийип калат, анан кийин көбүнчөсүн трагедия тийип калат. Анан кийин мен ошо колумдан келбейт болуш керек деп ойлойм, бир комедиялык образды жаратуу менден келип чыкпайт болуш керек. Жакшы. Көрүүчүлөрүбүз балким сизди мына ошол жактан көрүп калаттыр алдыңкы күндөрдө. Балким жаратып көрсөңүз сизден андан соң чыгып калаттыр. Түшүнүктүү керек. Зайреже, анан сиздин уз айым экениңизди баарыбыз жакшы билебиз. Көптөгөн сонун көйнөктөрдү, деги эле биздин сахнада жүргөн ырчы айымдарды, алып баруучулардын, баардык сулуу айымдардын көйнөктөрүн көбүнчөсүн сиз тээп жүрөсүз дегендей. Деги эле бул ишмердүүлүк сиздин бала кезиңизден бери барбы же кийин атайын үйрөнүп алгансызбы? Жок, негизи мен бала кезимден эле бар. Апам өзү уз аялы. Анан атам дагы колунан көртө болгон уста киши болчу. Анан кийин ошол экөөнөн өтсө керек. Анан бир чети баягы Алла Таалам берген өнөр деп кабыл алам. Анан бала кезимде ошо мени ойнотпой эле ошо бүт баарын бир нерселердин баары үйрөтөйүн деп аракет кылчу. Анан кийин мен өзүмдө дагы баягы кызыгуум болсо керек да, кызыкчымын. Анан кийин бирок мен аны өзүм үчүн деп гана үйрөнчүмүн да. Андан кийин ушинтип мен элге кызмат кылып, ошо элге ушундай тигип кызматымды өткөрөм деп ойлогучу эмесмин. Мен өзүм үчүн үйрөнгөм. Андан кийин эле бара-бара ошо элдерге дагы ошо өнөрүмдү тартып алып калдым. Жакшы. Ал эми азыр болсо баарыбыз биргеликте сиздин сүрөттөргө саякат кылат экенбиз. Тактап айтканда бизде кей-фото рубрикасы бар. Мына ушул жерден Сайра Момунбаеванын сүрөттөрүн көрөлү. Баарыбыз биргеликте, андан кийин көрүшөбүз.
Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми жогоруда айткан биздин номерлерге эң алгачкы билдирүүлөр келип атат. Аларды жаңыртып койсом, саламатсыздарбы Сайреже дейт. Сиздер менен сыймыктанам. Сайреже, сиздин канча балаңыз бар жана ата-энеңизди кантип кубандыра аласыз деген суроо келиптир. Рахмат. Мен болсо мен үй бүлөлүк абалымды айтып кетсем, жолдошум Азат Өткулов Учур телетеатрында музыка бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Ал эми көздүн ортобузда Акбермет аттуу кызыбыз бар. Кызыбыз институтту бүтүрдү. Азыр болсо мага жардам берип атат. Анан кийин ата-энени мен баягы учурунда эмне кылып кубандырганымды билбейм. Негизи бала кезимде тил алчак болчумун. Ар жак бер жака жумшаса эле бүт баары тет жактан байкемди айтса деле, эжемди жумшап атса деле мен кетчүмүн да. Анан кийин ушинтип кубандырганга аракет кылчумун. Анан кийин ошо өмүр бою ошо ата-энемди кубандырам деп жүрүп, эми баягы кандай десем билбейм эмне кылып кубандырдым. Ошо кубандырсам керек. Эми азыр болсо экөөнүн тең көзү өтүп кеткен. Анан азыр болсо жакындарымды кубандырып жүрөм. Жакшы. Кийинки билдирүү саламатсызбы Сайреже, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Сиз тиккен кийимдерди кай жерден тапсак болот? Рахмат деп Фарида деген көрүүчүбүздөн келиптир. Рахмат. Азыр болсо биз баягы жеке кардарга тигип жүрүп атабыз да. Анан кийин азырынча биздин мындай сатык дүкөнүбүз деле жок. Анан кийин буюрса жакында ошо дүкөндү дагы ошо көздөштүрүп атабыз. Анан кийин баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп эле убакытты, анан кийин дагы каражат жагынан эле кичине кыйналып калып, ошо максатыбызды ишке ашыра албай атабыз. Анан Кудай буюрса алдыда дагы болот. Мен билишимче бул учурга чейин сиздер дүкөнүңүздөрдү ачтыңыздар эле. Анан эмне болду? Ошо биз ачканбыз. Анан кийин мен соода жагынан кичине мындай кандай десем, соода меники эмес экен да. Анан кийин андагы бир иштин көзүн билген, сооданы жакшы билген киши жасаш керек экен. Анан орто жолдо ошо бирке жетише албай калдык. Анан кийин ошон үчүн мен кайра дүкөндү жаап салдым да. Анан эми кайра ошого аракет кылып атабыз. Атайын үйрөнүп атабыз болуш керек. Сиздин ага да адис керек экен да. Анан соода чынын айтканда меники эмес экен. Көбүнчө көйнөктөрүңүз ушул кыргыз орнаменти түшүрүлгөн көйнөктөр экенин көрүп жүрөбүз. Мындай орнамент түшүрүлгөн көйнөктөр көп учурда кымбат. Сиздики канчадан башталып атат? Эми ар бир оокаттын, ар бир кийимдин өзүнүн баягы кездемеге жараша, анан кийин фасонуна жараша болот да. Ошол эки кийимдин канча кыйынчылык кетти, канча эмгек жумшалды, ошого жараша болот. Анан кийин мен азыр буяка мынча тыйынча деп айта албайм. Анан кийин кардар келгенде ошонун каалоосуна жараша болот да. Кийинки билдирүүнү окуп койсок, саламатсыздарбы Сайреже дейт. Дайыма жаш көрүнүп жүрөсүз. Кайсы жылкыбыз жана каяктансыз деген экен. Мен өзүм рахмат. Мен өзүм Нарындан, Актаадан болом. Анан кийин эми баягы жашымды айтсам элдер чөчүп кетишет го. 18-демин. Жок, жаш боюнча мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр. Башлап коем. Андан кийин баягы жаш көрүнүүнүн себеби деле адамдын өзүнүн кулк мүнөзүнө жараша болуш керек да. Андан кийин негизи эле баягы Кудай берген мүчө, Кудай берген бой келбет, Кудай берген өң түз. Андан кийин балким буга себеп сиз ырдап жүргөндөн болот чыгар. Сиз ушуну айта аласызбы? Ошо негизи баягы биз сахнага чыгып аткан элдин көзүнө, элдин баягы кандай десем, баягы элдин купулуна тогуш керек да. Анан кийин биз дайыма өзүбүздүн формабызды өзүбүздүн карап жүргөнгө туура келет. Жүргөнгө туура келет да. Анан кийин мен мисалы үчүн теңдешташым бар, классташтарым бар дегенде алар баягы чоң эне, чоң ата болуп калышты. Анан кийин алар менен кандай десем, айырма чоң эле. Жакшы. Ошондуктан суроочу болуш керек көрүүчүлөрүбүз дагы. Саламатсыздарбы дейт, сахнадан көрүнбөй калдыңыз. Сиздин ырдагыңыз абдан жагат дейт. Аягы 58 000 бүткөн абонент. Рахмат. Орто жолдо баягы сахнага эле чыкпай калып атам. Себеби ошо кол өнөрчүлүк менен көбүрөөк убактымды өткөрүп коюп, анан кийин ортодо чыгармачылыкка чындап эле убактым аз болуп калып атат да. Анан Кудай буюрса жаңы жылдык берүүлөргө катышасыз, катышам.
Алдыңкы күндөрдө дайыма Сайра Момунбаеваны көрүп турабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, Сайра эже дейт, кызыңыз жөнүндө айтып кетесизби? Жакшынакай экенин билем дейт, ырчы болууну каалайбыз. Сизге окшошпу же атасынабы дейт? Кызыбыз атасына окшош. Анан кийин мүмкүн мага дагы бир кандайдыр бир баягы окшоштук жактары бар болуш керек. Анан бирок атасына окшош да. Анан кийин атасына окшош кыздар бактылуу болот деп коет эмеспи? Анан кийин ошо кызыбыздын эле бактысын тилеп атабыз. Ал эми кызым болсо мындай ырдайын деп далап аткат, бирок ырдабайт. Бирок ал көбүнчөсүн баягы бийге шыктуу бийлеп жүрөт. Уилби деген да биздин жакшы группабыз бар эмеспи? Ошолордун эрмектин окуучуларынан. Анан кийин азыр Юаван деп ошо кыздар бий тобу бийлеп жүрүшөт, ошо бийлеп атат. Түшүнүктүү. Азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берип алалы. Андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Сиздер тараптан мына ушундай кызыктуу суроолорду дагы да күтөбүз. Четте турбаңыздар. Сиздердин дагы бере турган суроолоруңуздар бар болуш керек. Биз күтүп калалы. Анда эмесе жарнамалык түрмөк. Биз болсо кефир программасын уланталы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин тараптан суроолорду күтүп жаткан учурубуз бүгүнкү студиябыздын коногу Сайра Момунбаева. Демек, көп суроолордун берип, жоопторун алып калганга аракет кылалы. Бул жакта болсо билдирүүлөр келиптир. Саламатсызбы, Сайра эже дейт, ишиңизге ийгилик каалайм. Канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле дейт? Саламатсыздарбы? Мен 27 жашында турмушка чыктым. Өзүмдү секелик сезип эле жүрчүмүн. Жакшы. Кийинки билдирүүнү окуй берсем, саламатсыздарбы, мен сиздерди жакшы көрөм дейт. Жап-жаш болуп калыпсыз, көз тийбейсиң дептир. Рахмат. Кыздарга кол өнөрчүлүк үйрөтөсүзбү деп Элмара деген көрүүчүбүздөн келиптир. Ошондой бир оюм бар. Анан кийин ал дагы кайсы күнү ишке ашат билбейм. Анан Кудай буйрса бир аны дагы бир кандай десем, программасын түзүп алып, анан кийин мектеп ачпасам, азырынча ага да даяр эмес болуп атам да, ошо иш менен эле алек болуп кетип эле, анан кийин убактым жетпей калып атат ошого. Ага өзүнчө мектеп ачып алып үйрөтүш керек, э? Ал эми өзүңүздөр азыркы иштеп жаткан учурда деле иштеген кыздар бар болуш керек. Ооба, аларга мен үйрөтөм. Ар бир нерсени баягы кээ бирөө билип келет, кээ бирөө билбей келет, анан кийин билбегендерин ошол жерден үйрөтүп, ошол жерден мындай кандай десем, баягы тажрыйба алып кетишет да көп кыздар. Ушул жогоруда айтып калбадыңызбы, кол өнөрчүлүк менен көбүнчө ушул чыгармачылыгым калып атат деп. Алдыңкы күндөрдө кандайдыр бир пландарды коюп атасызбы? Мисалы, кино жаатында дагы сунуштар түшүп атабы дегендей? Кино жаатында сунуштар бар, анан кийин азыр баягы көп нерселер эме каражатка такалып калып атпайбы, анан кийин азыр ошо бир фильмди өткөн болчубуз, анан азыр ошо костюмдары дайындалып атат, анан азыр дагы мен ошо тартылып эле, анан кийин айтпасам баягы өзгөрүүлөр болуп кетет учурда. Анан өткөндө ошо мындан бир ай мурун Мунабия фильминде кичинекей эпизодко тартылып келдим. Анан баягы актерлор болсо чоң кичине роль деп биз тандабайбыз, анан кенедей эпизод болсо дагы ошол фильмге түшүп көрүнүп калыш биз үчүн чоң сыймык. Жакшы экен. Бул жакта болсо ушул сиз чыгармачылыкта көрүнбөй калгандыгыңыз тууралуу көрүүчүлөрүбүз жазып атат бул жакта. Ал эми сизге мындай суроо пайда болуп атат да, деги эле ырларыңыз өзгөчө, башка ырчылардыкынан тематикасы дагы жана ошондой эле сиздин үнүңүз дагы башкачараак. Ырларды кантип тандайсыз? Ырды мен өзүмдүн жүрөгүмө жаккан ырларды тандайм. Анан мындай бирөө сунуштап деле келип калса дагы мен баягы тандап көрүп, мен үнүмө жарашкан, анан сөзүнө дагы баа берип, оонуна дагы баа берип, ошого маане берем да. Түшүнүктүү. Бул жакта болсо кийинки билдирүүнү окуп берсем, саламатсызбы, Сайра эже дейт, ишиңизге ийгилик каалайм, дайыма жаркылдап жүрө бериңиз жап-жаш боюнча дейт. Хиджаб кийимдерди тигесиздерби дейт. Бизде кандай кардар кандай мындай заказ берсе, ошонун баарын тиге беребиз да. Кандай кийим болсо да, сырт кийим болобу, жеңил кийим болобу, мейли хиджаб, мейли башкасын. Эң негизгиси тапшырык бериш керек экен да. Кийинки билдирүү салам кеймиз, саламатсызбы, Сайра эже дейт, сизге эки дүйнө бакыт каалайм, чыгармачылык ийгилик дейт. Суроом, чыгармачылыктагы эң жакын досторуңуз ким дейт? Кандай десем, чыгармачылыкта мен көп кишилер менен досмун да. Көп кишилер менен жакшы мамиледемин. Анан кийин эң жакшы досторум деп мен өзүм жакшы көргөн сиңдилерим бар.
Нурзат Токтосунова, Гүлнур Асанова, Асем, ошо бардыгы менин досторумду ойлойм, Гүлзат Байзаковалардын. Анан баарын атап, кээ бирөөнү атабай калсам да таарынбагыла, баарыңарды жакшы көрөм. Баягы чыгармачыл адамдар чыгармачыл чөйрөдө дайыма эле чогуу жүрөсүздөр, чогуу даам татасыздар. Демек, мунун баары эле достукка жанат болуш керек, Кийинкиси, сиз 27 жашыңызда турмушка чыккан болсоңуз, кызыңыз институту бүтүп атса, анда сиз аябай эле жаш көрүнөт экенсиз. Сыры эмнеде жаш көрүнгөндүр дейт. Сыр деле ошо Кудайым берген эле бой келбет, өзүм баягы бала кыялмын да мен өзүмчү. Анан кийин кээде кызым менен деле ойноп, тамашалашып, кээде үйдөн ушинтип өзүмдү бала сезип кетем да. Анан кийин бир чети ушундан да болуш керек. Анан мен өзүмдү эч качан баягы карымын деп сезбейм. Карыганды жаман көрөм. Карылыкка баары барабыз. Албетте убакыт жетет карыганга дагы. Анан кийин же бакы өзүнүн чөйрөмдөгү адамдардын баары жаштар. Ошон үчүн мен жаш көрүнөт болушум керек. Улуу адамдар менен көп сүйлөшө албайсыз го? Эмнегедир улуу адамдар менен да сүйлөшөм. Улуу адамдар менен улуудай, тең туштар менен тең туштардай, жаштар менен жаштардай сүйлөшөм. Менде мындай суроо пайда болуп атат, ушул тиккен көйнөктөрүңүздөрдөгү оюулар, ар кандай түшүрүлгөн сүрөттөр кантип сиз өзүңүздүн фантазияңызга жарашабы же башка жактан да алып кошуп турасыздарбы? Бул биздин оюлар болсо, ошо менин оюм, анан кийин жанагы сиңдим художественный академияны бүткөн. Ал сиңдимдин да ою өзүнчө башка да. Анан кийин инилерим дагы чийип берет. Анан баарыбыз баягы ар кимибиздин өзүбүздүн мындай кандай десем, өзүбүздүн баягы почерк деп коет эмеспи, кол жазмабыз бар дагы, өзүбүзгө таандык оюлар бар да. Андан кийин эгерде сиңдим чийсе, сиңдимдин да характери, мүнөзү өзүнчө башка. Анан ал ар бир кардардын өзүнүн мүнөзүнө жараша, жанагы жылдыздарына жараша кылып иштеген жумушуна жараша, кесибине жараша кылып оюларын чийип берет да. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо бизде атайын сюжет даярдалган экен. Мына ошону көрүп алалы. Баарыбыз биргеликте. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр биз болсо маегибизди кайрадан улантабыз. Ал эми сиздердин назарыңыздарда бир сюжетти көрүп алалы. Азыркы учурда кыргыздын көрүнүктүү чыгармачыл инсандары улуттук кыргыз кийимдеринин үлгүсүн жаштардын табитиндей модалуу кылып тектерип, эл алдына чыгууга аракеттенишет. Өзгөчө жылдыздардан көзгө илинген кийим кыргыз чапаны. Кыргыздардын көчмөн жашоо мүнөзүнө ылайык чапан бир убакта унутта калып, баркын жоготсо, акыркы 6 жыл аралыгында кайрадан эл арасында кызыгуу жаратып жатканын байкаса болот. Ал эми байыркы шырылган чапанды заманбап мезгилге ылайыкташтырып, көпчүлүктүн көңүлүн бурдуртуп, атүгүл чет жерлерге да таанытып келе жаткан Уз Жумагүл Сариева. Кышкыга деп жасалган чапан, бул атлас чибаркут деп коет, буга жукпайт да эч нерсе, бул 100% хлоп, тиги нукура материалдан да. Анан жылуу, бул эми биздин мындай бою узун адамдарга деп кышкыга деп жасалган жаңы модельдерибиз да, бул кийилип да жүрөт. Чапан студиясынан чыккан кийимдер толугу менен табигый материалдар менен жасалат. Кийсең жеңил, ыңгайлуу, жылуу жана тертетпейт. Улуттук өзгөчөлүккө ээ болгон чапандын философиялык мааниси да терең. Эгер суукта, жылууда бир калыпта кармап турган болсо, ачууң да көп келбейт. Бул өзүңдү ошол кийим сага кандай бардык жагынан жардам берип турган болсо, анда ошол ишиңди да жакшы аткарасың. Ошон үчүн бул илгертен бул керектүү неме болгон да. Аталган жайда тигилген чапандардын үлгүсү илгерки убакыттагыдай, бирок заманбапташтырылган экен. Ал эми тигүү ыкмасы байыркы менен азыркынын айкалышы. Модельдерин карасак, илгеркилер болсо кенен болгон. Анткени атка миниш керек болчу, тоого чыгыш керек болчу. Азыркылары биздики анан ичкери баратат, азыркылардыкы азыр биз машинага түшкөнгө ылайыктуу болушубуз керек. Транспортко отурганга да ылайыктуу болуш керек, анан өзүбүз жумушта кийип жүргөнгө эшикти ыңгайлуу болуш керек да.
Ар бир жанга жарашыктуу модалуу чапандарды бир гана атактуулар эмес, катардагы инсандар дагы кызыгып кийишүүдө. Анткени бул кийим бир гана жылуулук тартуулап, кооздоп турбастан көңүлдү көтөрүп туруучу да жайы бар. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы. Азыркы учурда кайрадан модага кирген чапан туурасында эң сонун сюжет болду. Ал эми Сайрежеге да суроо бергим келип атат. Сиздер дагы чапан тигип атасыздарбы? Жок, биз чапан тиккен жокпуз. Биз болсо баргыттан кимселдерди тигебиз. Анан кийин мындай шырык чапандарды тиккен жокпуз. Ага да өзүнчө түйшүгү бар. Биз бала кезде кийип калдык. Мен апам ошо шырык чапан деп, төө чапан деп койчу. Анан кийин ошондон шыгып туруп бизге портоной деп койчу, өпкө бак деп койчу, ошолордун баарын кийип калдык. Ошо биз бала кездеги нерсенин баарын азыр алып чыгып атат. Жакшы, аябай жагып атат да ошо чапандын фирмасын. Демек, мурдагы кийимдерди азыр кийип чыккан мода болуп атпайбы? Буга сиздин оюңуз аябай жакшы болуш керек. Эң жакшы. Себеби дегенде биз кыргыз орто жолдо биз баягы манкурт болуп баратканбыз да, азыр биз өзгө кайтып келатабыз да. Кыргыз деген нерсебиз биздин жүрөгүбүздөгү кичинекей болсо дагы патриоттук сезим ойгонуп атат. Мурдагы ырларды ырдап кайрадан Ооба. Мурдагы кийимдерден кийип дегендей. Ал эми баягы сиз бул учурга чейин аткарып жүргөн ырларыңызда кайсыл акындар менен иштешип келдиңиз эле? Мурда биз Махабат Молдалиеванын ырлары бар. Мен негизи көпчүлүк ырларымды мен өзүмдүн жолдошум Азат Өткулов жазат. Анан кийин Махабат менен көп иштештик, Гүлжамиля Шакирова эжебиз менен көп иштештик. Анан кийин акыркы учурда ошо азыр жаш таланттуу акындар чыгып атпайбы? Максат Жаңгазиев, анан кийин Бердибек Жамгырчиевдин ырларына дагы көп көңүл буруп атат, чогуу иштешип атабыз. Анан ага чейин дагы Сейит Жээнбаевдин дагы ырларын ырдап калдым. Ал эми мисалы мурдагы акындарга салыштырмалуу азыркы жаш акындардын эмне айырмачылыктары бар жазылган ырларында? Кандай десем, эми баягы ар бир нерсе өзүнүн замандын талабына жараша болуш керек. Мурдагы акындардан деле кем калбай эле жазып атышат биздин азыркы жаш таланттар. Анан мен алардын чыгармачылыгына баа берем. Анан кандай десем, баягы акындын дагы өзүнүн бир ар кимдин өзүнүн мүнөзү бар да. Ошо өздөрүнүн мүнөзүнө жараша чыгарат да. Анан кандай десем, эми поэзия өзү бир башка, ал эми ырга, обондуу ырга башка да. Анан кийин поэзия менен баягы ырга ылайыктуу ырларды, мындай сөздөрдү, мындай кандай десем, экөө эки башка да. Экөөнү айырмалап жазып келишет. Жеңилирээк болуш керек да. Сөздөрү, Ал эми өзүңүз дагы ушинтип калем кармап жазып калган учурларыңыз болсо керек. Эми мен аябай дайыма жазып, мынтип жазганга аракет деле кылбайм. Анан кээде бир саптар келип калат. Анан ошону кагаз бетине чишпилеп коюм. Анан атайын деле ыр жазайын деп деле отуруп жазбайм. Жакшы. Бул учурга чейин сизди баягы сахна артында деле көрүп калганда, азыркы заманбап баягы чет элдик ырларга бийлеп калганыңызды көрүп калдым эле да. Деги эле кандай бийлейсиз? Аябай кыйын бийлейм деп айта албайм. Өзүмө эми анча деле бийлебейм, кичине бийлеп коем. Бирок Сайреже эң сонун бийлейт экен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптан суроолорду күтүп жаткан учурубуз 975005 түз байланыштын телефонуна чалып келе берсеңиздер болот. Андан сырткары 0706 кодун коштуруп бизге WhatsApp аркылуу эң оригиналдуу суроолорду жазсаңыздар болот. Бул жака жазган билдирүүлөрдөн эмнеге биздикин жаңыртпай жатасыздар деп билдирүүлөр келип атат. Тилекке каршы сиздердин суроолор эң жөнөкөй болуп атат. Ошондуктан эфирде жаңырта албайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эң кызыктуу жиберсеңиздер, балким сиздин сурооңуз мына ушул жерден жаңырышы мүмкүн. Бул жакта болсо кийинки билдирүү бар экен. Кандай ролдорду аткарган жагат дейди. Жогоруда буга жообуну алдык окшойт. Намаз окуйсузбу дейт. Намаз окуйун деген ниетим бар.
мен негизи эле өзүм атам чоң молдо болгон. Бизди ошо мындай ислам динине жакшы эле тарбиялаган. Анан мындай өзүм дуа кылып, дуаларды окуп жүрөм. Бирок намаз окуганга азыр чын айтканда убактым жете элек. Анан бак убакытты негизи эртеби кечпи мен намазга даяр эмесмин дебейт го. Бирок ошого ниет кылып жүрөм. Анан ал деле Кудай буюрса ошо жакын арада болот. Жакшы экен. Кийинкиси Сайра эже дейт, кайсыл жактын келини болосуз дейт. Мен Кочкордо, ошо Кочкор жергесинде турмушка чыккам. Жаңы Жол айылында. Бул жакта сиздин кызыңызга ашык болгондор көп экен. Жана кызыңыз жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи деген СМС билдирүүлөр көп келип атат. Жакшы. Кызым ошо Кытай Кыргыз институтун бүтүрдү. Жусупова Сагын университетинин астында. Анан Кытайга да барып окуп келди. Ошо институттан жиберип, ошо 1 жыл билим алып келди, бүтүрдү. Быйыл Кудай буюрса азыр мага жардам берип атат. Анан дагы магистратурага кетем деген ой бар болчу. Анан ошо быйыл ошо кете албай калды. Демек чет өлкөгө, Кытайга кайрылы. Кытайга барып окуйт, түшүнүктүү. Кийинки билдирүү окуп берсем дейт. Окуп берсем, апаңызга алып берген биринчи белегиңиз кандай болгон, Сайра эже деген экен? Биринчи белегимди мен айтайын бала кезимдеги белегимди. Анан 7 класста болушум керек. Анан бир чыптан алып туруп эле, анан кийин мен үйрөнүп атам да. Анан бычып туруп колума берди. Бул жери мындай тигесиң, тиги жерин тигиндей тигесиң деп көрсөтүп берди. Анан ошо апам көрсөткөндөй кылып туруп тигип бердим. Тигип берип, мен ойлоп атам да, буну бир кимге тигип атат болдум деп эле ойлогон эмесмин. Анан кийин бак кийим көйнөк бүтүп калгандан кийин эле апам кийип туруп эле, алдыңа кетейин, аябай жакшы болуптур деп кийип алды. Албетте багы мен ошо мындай бир жогорку деңгээлде тиктим деп айта албайм. Аны багы үйгө, жумушка кийип алды. Анан кийинки белектерим болсо, мен тапкан айлыктарымдын биринчи айлыгымды алып келип апама бергем. Анан турмушка чыккан чакты ошо апамдын карамагында болду айлыктардын баарысы. Анан кийин апам болсо өзүнө жаккан белектерин алып алган, Анан келген сайын биякта өзүм турмушка чыккандан кийин келген сайын жолу, көйнөк кече, такыр кургоч эмесмин. Анан кээде бир келгенден кийин караган киши тарынчак болуп калат экен да. Анан эми кеткенчекти деле алып бериш керек да. Мен кетерди алып берчүмүн да. Анан ошого жетпей чийип чыгып кетчү да. Эмне мага эчтеке алып бербей калгансың? Эмне мага көңүл бурбай калгансың деп. Анан көзү тирүүгесинде жакшы эле белектерди алып берип, жакшы эле ыраазычылыгын алгансыз. Чын айтканда эрке болуп калат экен да. Анан мен өзүмдүн эркелигимди жакшы көрөм. Апамдан калса керек бул мүнөз дагы. Анан жакшы эле түшүнчүмүн. Кийинки СМС: салам Сайра эже дейт, мен сиздин ырыңызды уккум келип жатат, ырдап бериңизчи, эфирден рахмат деген экен. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө ырдатабыз, Жолдошуңуздун сизге берген эң биринчи белеги кандай болгон дейт. Белектер жөнүндө аябай кызык болот деп окшойт көрүүчүлөргө. Белектин мен кымбат же арзан деп мен белектерди бөлбөйм. Чын айтканда жүрөктөн чыккан ар бир белек бул эң кымбат. Ал эми жолдошуңуздун кайсы мүнөзүн жактырасыз көбүнчө? Жолдошумдун ак көңүлдүгүн жактырам. Мен кичине көкпетирекмин. Кичине бир үй бүлө болгондон кийин таарынышып кетесиң, казана кагышат дегендей кичине айтыша кетесиң, болот да бир нерсе, болтуңдаша кетесиң. Анан кийин мен бир көрсөм 10 күнгө чейин, бир жума тултуйуп жүрө берем да. Анан бир нерсе сөзсө да, эмне болом, ошондойго билбейм, ушундай кыска жооптор да. Анан жолдошум болсо азыр эле бир нерсеге мындай кыжыңдаша түшсөк, азыр эле ушинтип таарынышып алабыз да. Анан кийин бир күн Сайра деп эле кайра келип эле бир нерседи айтып элешимдир да. Мен болсо көгөргөн боюнча ооба билбейм, ошондойго. Анан ошо ак көңүлдүгү жагат. Жакшы экен. Ушул ак көңүлдүгүнөн үйрөнүшүңүз керек турбайбы анда, Үйрөнүш керек, бирок дегенде мен кандай десем,
Балким сиздин ушул Көпчүктен таарынып жүргөнүңүз ага көбүрөөк жагаттыр жолдошуңузга. Билбейм. Азыр болсо жарнамалык түрмөккө кезек берип алалы. Андан кийин кайрадан көрүшөбүз биздин каналдан. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо көрсөтөбүз деп улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биз болсо студиябызда Сайра Момунбаева менен сүйлөшүп отурган чагыбыз. Ал эми жогоруда жолдошуңуз туурасында сөз кылып аттык элек улантып эле. Сиздерди чыгармачылык тааныштырды беле? Ооба, чыгармачылык тааныштырды. Эмне болуп таанышып калгансыздар? Мен Крөнкеевде окуп жүргөн кезде Азат болсо сырттан окуучу, анан кийин келип сессияларда келип калчу, көрүп калчу. Андан кийин мен Гүлгүн жаш деген ансамбль бар болчу. Ошол ансамблдын жетекчиси болчу да. Андан кийин ошондон эле таанышып калдык. Биринчи биз баягы училищедан таанышканбыз да. Жакшы экен. Үй бүлө менен ишкердикти калыштырган кандай болот Аязат үчүн дейт? Эми Аязат үчүн кыйын эле, чын айтканда. Мурда баягы үй оокаттын баардыгын өзүм жасап жүргөн болсом, азыр болсо чын айтканда үй оокат жасаганга, үйгө көңүл бөлгөнгө убактым жок. Анан кийин кечке баягы иштеп жүрүп эле, анан даяр оокатка барып эле ичип алып эле, анан жатып калмай туруп кетмей да ушундай. Жакшы, Сайра эже саламатсызбы дейт. Сиздин сулууңузду кантип сактайсыз? Фигураңызды, бетиңиздин кожасын дейт. Сиз үчүн сулуулук эмне? Мен үчүн сулуулук эми баягы аял зат болгондон кийин ар бир аял заты сулуу болуш керек. Сырткы келбети дагы, ички дүйнөсү дагы. Анан кийин мен эми кандай айтсам, өтө деле баягы кам көрөт бербейм. Айтып кетпедим, жана Кудай берген эле мүчө, бой келбет. Анан албетте баягы бетиме ар кандай жагымдуу, витаминдүү маскаларды коюп багып карап турам. Кээде жалкоолонуп кетем, карабай коем, кээде ушундай да. Дайыма ушул сулуу бойдон кала бериңиз дейли. Ал эми азыр болсо музыкалык чыгармага кезек берели. Андан кийин көрүшөбүз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул чыгарма баарыңыздар үчүн болсун, кабыл алыңыздар.
Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Кыз Бурак тобунан практикант агай деген сонун чыгарма болуп өттү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ал эми бул жакта болсо сиздерден келген эң сонун билдирүүлөр бар экен. Сайра эже, ишиңизге ийгилик каалайм, чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин деген экен. Өкүл эне, өкүл атаны ким койгон эле дейт? Бизди өкүл эне, өкүл атабыз. Биз негизи 7 өкүл бала, өкүл кызыбыз бар, бардыгы биригип 14. Эң көкүрөк күчүгүбүз биздики Ильяс Ардаш. Сүйөкө. Чыгармачылык Чыгармачылык чөйрөдөн ошо Ильяс Ардаш менен Эмил Жакыпбеков деген балабыз, анан келинчеги Жылыс Мырзабекова, ырчы кыз. Жакшы экен. Демек, балдарыңыз, кыздарыңыз аябай көп турбайбы? Көп. Жакшы экен. Өзүбүздө бир кыз болсо дагы өкүл балдарыбыз көп. Өкүл ата, өкүл энеңиздер өзүңүздөрдүкү барбы? Өкүл ата, өкүл энебиз дагы ошо чыгармачылыктагы киши Жалил Сыдыковду билесиздер да, анан кийин бирок тилекке каршы өкүл атабыз да, өкүл апабыздын да көзү өтүп кетти. Анан кээде баягы Азат экөөбүз айтып калабыз, биз томолой жетимбиз деп. Жакшы. Сайра эже, мына ошентип убакыттар өз соңуна келип калды. Эми сизге эркин микрофон берели. Мен эми айта кетсем, кыргыз элине баардыгыңыздарга эки дүйнөдөгү бактылуулукту каалайт элем. Анан кийин ар бир үй бүлөгө ынтымак, мамлекетибизде болобу, ошо кайда болсо эле мен ошо ынтымакты айта берем да. Кээ бир ойлойт, ошо ынтымак десем эле бул чыр-чатактын жүзүндө жүргүдө эме го депчи, бирок чынын айтканда ынтымак болсо баардык келишпестиктердин баарын, баардык кыйынчылыктардын баарын ынтымак менен жеңип алабыз. Андыктан мамлекетибизге дагы, үй бүлөгө дагы, иштеген коллективдерге дагы ынтымак каалагым келет. Анан кийин ар бир максатыңардын баардыгы орундалсын, ден соолугуңар чың болсун. Сизге чоң рахмат. Тонукка эфир каалайм. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Дайыма сонун чыгармаларды аткарып жүрө бериңиз, сонун кинолорду жарата бериңиз, жана ошондой эле колуңуздан эң сонун көйнөктөр чыга берсин, жана биздин сулуу кыздарыбызды сулуу кылып огош бетер көрктөндүрүп жүрө бериңиз дейли. Рахмат. Колумдан келишинче кыргыз элине кызмат кылам. Чоң рахмат сизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу ырчы актриса Узайым Сайра Мамунбаева болду. Ал эми алпарчылык кызматта Айпир Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы майнада жолугушалы. Ар бир күндү аздектеп керемет жашоого умтулуп туралы.